Саламатсыздарбы, жакшысыздарбы урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн биз байыркы кыргыздар жөнүндө сүйлөшөбүз. Кыргыздар эң биринчи тарыхта кайсы кылымда эскерилет? Ким эскерет? Кайсы китепте эскерилет? Кандай эл деп эскерилет? Кай жерде жашаган деп эскерилет? Кыргыздардын байыркы мекени кай жерде болгон? Биз башынан эле ушул жерде жашайбызбы же алыскы Енисейден көчүп келгенбизби? Же биз эки жакта тең жашап жүргөнбүзбү? Ушул сыяктуу байыркы доорго тиешелүү көптөгөн суроолорго жооп табыш үчүн бүгүн аракет кылабыз. Бул суроолорго мына ушундай Кыргызстандын тарыхы деген 3 томдук академиялык басылыштын 1-томунда жооп бергенге аракет кылышкан экен. Байыркы кыргыздар деген тема. Мен сиздер менен мына ушундагы маалыматтар менен бөлүшкүм келип турат. Анда эмесе биз менен болуңуздар, каналга каттала кетиңиздер. Байыркы кыргыздар деп айтканыбызда эле биз байыркы доор жөнүндө сөз кылган турабыз. Кыргыздар ошол байыркы доордо эле бар болгондугу Кытай жазма булактарында эскерилгендиги бардыгына маалым. Ушундан улам азыркы элдердин ичинен кыргыздар ошол байыркы доордон бери сакталып келген эл деп айтып келатабыз. Тарыхчылар айтышат, кыргыздардын байыркы тарыхы бир нече гана Кытай жазма булактарында эскерилет. Мисалы бул Сыма Цяндын Шици деген эмгеги, андан кийин Баньгунун Ханьшу деген эмгеги, андан тышкары Санго Чи деген да эмгекте эскерилген. Кыргыздар эң алгач эскерилген мезгил бул биздин заманга чейинки 3-кылым болуп саналат. Биздин заманга чейинки деген сөз жөнүндө түшүндүрө кетсем, мисалы азыр 21-кылым бир кездерде 1-2, 3 кылым болуп башталган. Мына ошол 1-кылымдан мурунку кылымдарга биздин заманга чейин же биздин эрага чейинки деген сөздөрдү кошобуз. Себеп дегенде эсептөөдө 1-кылымдан мурунку кылым бул биздин заманга чейинки 1-кылым. Андан мурункусу биздин заманга чейинки 2-кылым. Андан мурункусу биздин заманга чейин 3-кылым. Демек азыр 21-кылым болсо, ага да 3-тү кошуп 24 кылым мурда кыргыздар эскерилген деп түшүнсөк болот. Ошол мезгилдеги тарыхтан Кытайдын тарыхчысы Сыма Цян Шици деген эмгегинде хундардын тарыхын жазып жатып, биздин заманга чейинки 201-жылы хундардын башчысы Моде Шанюй түндүгүндөгү бир нече элдерди каратты деп жазган жеринде арасында Гекун деген эл эскерилет. Мына ошол эл кыргыздар болгон деп чечмелешет тарыхчылар. Кыргыз тарыхын изилдөөдө Кытай жазма булактарын пайдаланып кыргыз деген сөздөрдү издеп табууда ошо байыркы Кытай тилин окуй алган синолог адистердин эмгеги чоң. Кыргыздар Кытайдын тарыхында ар кандай аталыш менен эскерилгендигин окуп жүрөбүз. Мисалы Сыма Цяндын Шици деген китебинде кыргыздар Гекун деп жазылып атса, ал эми андан кийин Баньгунун Ханьшу деген китебинде кыргыздар Гяньгун деп жазылган, аны кээ бирлер Цянькун деп окушат. Андан кийинки Кытай жазма булактарында жөн эле Хэгу же Цэгу деп, андан кийин Хягас деп ушундай ар кандай формада кыргыздар эскерилип жазып турган. Анын бардыгын адистер, тарыхчылар кыргыздар ушинтип жазылган деп аныктап такташкан. Менин түшүнгөнүмө караганда кытайлар тамгаларды эмес, иероглифтерди пайдаланат эмеспи? Аларда бир сөздүн, бир муунун жазыш үчүн бир иероглиф пайдаланышат окшойт. Албетте адистер жакшыраак билет. Бирок дагы байкашыбызча, кытайларда мисалы ы тамгасы айтылбайт окшойт. Анын ордуна мисалы я, и деген тамгалар айтылып калат да. Ошондой эле кытайларда р тамгасы айтылбайт экен да. Ошон үчүн кээ бир жерлерде р айтылбай калып атат, кээ бир жерлерде рнын ордуна н тамгасы келип калып атат. Мисалы гекун дегенде, мисалы кыр деген сөздө рсы айтылбай жатат. Ал эми гяньгун дегенде рнын ордуна нылар айтылып атат да. Мен буларды эмне үчүн айтып атамын? Тарых изилдөө Кытай жазма булактарын пайдалануу абдан оор экендигин айткым келип турат. Адистер, ошол синологдор жардам бермейинче ар ким эле өз алдынча чечмелеп бир жыйынтык чыгара албайт. Бирок бизде азыр ушундай көрүнүштөр болуп атат. Кээ бир санжырачыларыбыз өзүнүн уруусун же ата бабасын даңазалаш үчүн ошо кытайча жазылган кээ бир сөздөрдү эле кыргызчага окшоштуруп алып эле мындай жасалма тарых жазганга аракет кылып жүрүшөт да.
Аларга илимпоздор сын айтып убар болбосо дагы билимдүү адамдар үчүн бул баары бир ката туура эмес экендиги түшүнүктүү болуп турат деген сөз да. Сөзүбүздү андан ары улантсак, ошол кайсы кылымда кыргыздар жөнүндө кандай маалымат учурайт, ошол жөнүндө айта кетели. Мына кыргыздар биринчи биздин заманга чейинки 3-кылымдагы окуяларда эскерилет деп жатабыз. Ал кезде ошол хундардын башчысы Моде Шанюй деп кытайча жазылып калган, кээ бирлер Мете деп коюшат. Мына ошол көчмөндөрдүн баардыгын бириктиргенде алардын арасында кыргыздар дагы хун мамлекетине кошулгандыгы жөнүндө айтылып жатат. Андан бери биздин заманга чейинки 2-кылымдагы окуялардын арасында кыргыздар жөнүндө эскерилбейт. Андан дагы бир кылым өткөндөн кийин биздин заманга чейинки 1-кылымда кыргыздар жөнүндө маалыматтар бар. Бир маалымат бул Кытайлардын Лилин деген аскер башчысы хундардын колуна түшүп калат. Мына ушул маалыматты кытайчадан биринчи которуп атканда Бичурин комментарийине ал Лилин кыргыздарга башчы болуп дайындалган деп маалымат кошуп койгон. Бирок бул так маалымат эмес, чын төгүнү белгисиз. Ал эми экинчи маалымат, тарыхтагы чындык маалымат, ал хундардын Чи деп жазылган Шанюй башчысы жөнүндөгү окуяга байланыштуу. Хундар экиге бөлүнүп каршылашып турушкан. Мына ошондо Чи деген хун качып кетет экен дагы батыштагы хундарды кайра бириктирип, анан чыгыштагы хундар менен согушат экен. Биздин заманга чейин 49-жылы Чи батышка келип, чыгыш Түркстанга келип, усундар менен согушкандыгы жөнүндө маалыматтар бар. Ошондо ал Уце деген элди каратып, анын жанындагы кыргыздарды каратып, андан кийин Динлиндерди каратып, ушул 3 элди бириктирип алып, алардын жардамы менен кайра усундарга каршы согушкан деп айтылып жатат. Ошондой эле Чи Шанюй өзүнүн ордосун кыргыздардын жерине жайгаштырган деп, кыргыздар алардын негизги аскердик күчү болгон деген маалымат бар. Тарыхта белгилүү Талас согушу деген бар, биздин заманга чейинки 36-жылда болгон. Ошол Чи Шанюй батыштагы өзү башкарган элдер менен чыгыштагы хундарга жана кытайларга каршы согушкан, бирок жеңилип калган. Балким ушул Талас согушуна дагы кыргыздар катышкан болушу мүмкүн. Бул жерде ойлонто турган бир маселе бар. Демек кыргыздар ушул жерге жакыныраак жайгашкан болушу мүмкүн. Андан кийинки кылым бул 1-кылым. Ал кездеги кыргыздар жөнүндө маалымат жок. Андан кийинки 2-кылымдагы окуяларда дагы кыргыздар жөнүндө эч нерсе айтылбайт. Бирок 3-кылымга келгенде кыргыздар жөнүндө жаңы маалыматтар айтылат. 3-кылымга келгенде хундар абдан алысырап калышкан. Алардын ордуна Сяньби деген эл көтөрүлө баштаган. Тарыхчылар айтышат, хундар түрк тилдүү элдерден, ал эми Сяньбилер моңгол тилдүү элдерден болушат деп. Башкача айтканда ата бабалары болушат деп. Сяньбилер 3-кылымда күчтөнүп, коңшу көчмөн элдерди, урууларды каратып, хундардын ордуна өздөрүнүн чоң мамлекетин курушкан. Мына ошолор жөнүндө тарыхты Кытай тарыхчылары баяндап жатып, ошол кездеги көчмөн элдерди атаганда арасында кыргыздар жөнүндө да айтышкан. Мисалы, Кара шаар менен Ак тоолордун түндүгүндө жашаган элдерди тактап айтканда, азыркы Чыгыш Тяньшань, Чыгыш Теңир тоонун түндүгүндөгү элдерди санап, арасында Хэгу деген элди айтышат. Мына ошол кыргыздар болгон деп чечмелешет. Андан кийинки 4-кылымда кыргыздар эскерилбейт, бирок 5-кылымда кыргыздар жужандар менен болгон согуштарга байланыштуу эскерилет. Ал эми 6-кылымдан баштап кыргыздар Енисейде күчтүү кагандыгы бар эл катары тынбай эскериле башташат. Эгер 6-кылымдан кийинки окуяларда кыргыздар Енисейде жашагандыгы анык болуп турса, бирок ага чейинки 5-кылымга чейинки кыргыздар каякта жашагандыгы тарыхта так эмес. Мына ошону тактап аныктоо үчүн көп тарыхчылар аракет кылышкан. Ошол жөнүндө сөз кылып көрөлү. Байыркы кыргыздардын мекени кайда болгон деген маселеге биринчи Шабан деген окумушту жооп берүүгө аракет кылган. Анын ою боюнча байыркы кыргыздар Чыгыш Теңир тоодогу Богдо Ола деген тоо кыркасында жашашкан. Эгер билсеңиздер, Борбордук Азияда Тяньшань деген тоо системасы бар. Аны кыргыз тарыхчылары Теңир тоо деп коюшат. Ошол чыгышка жана батышка бөлүнөт.
Батыш теңир тоодо азыр Кыргызстан жайгашып турган, ал эми Чыгыш теңир тоо азыр Кытайдын Шинжаң провинциясынын аймагында. Бирок мурда Чыгыш теңир тоо дагы кыргыздардын жери болгондугу маалым. Шабан деген окумуштун пикири боюнча, ошол Чыгыш теңир тоодо кыргыздар биздин заманга чейинки 3-кылымда да жашаган деп айтып жатат. Бирок ага Гурум Гржимайло деген окумушту каршы пикир жазган. Анын ою боюнча кыргыздар биздин заманга чейин Саян Алтай тоолорунда Енисей тарапта эле жашашкан. Алардан кийин бул маселеге белгилүү чыгыштануучу тарыхчы Бартольд да кайрылган. Анын ою боюнча азыркы Монголиянын батыш тарабында Кыргыз Нур деген көл бар. Байыркы кыргыздар ошол жерде жайгашкан деп айтат. Ал эмне үчүн мындай пикирге келгендигин минтип түшүндүрөт. Албетте ал Кытай жазма булагындагы маалыматтарга таянган. Анткени Кытай жазма булагында мындай айтылат: кыргыздардын жайгашкан жери Хундардын ордосунан, байтактысынан батышты карай 7000 ли аралыкта. Ал эми Чеши же Гусу деген жерден түндүктү карай 5000 ли аралыкта. Ли деген бул Кытайлардын аралыкты ченеген узундук ченбирдиги. Бартольдтун тактоосу боюнча Хундардын ордосу азыркы Монголиянын борборундагы Орхон же Толы дарыясынын боюнда болгон. Ал эми Чеши деген жер бул азыркы Турфан болгон. Ошентип ал Монголиянын борбордук аймагынан батышты карай кеткенде, Монголиянын батышындагы Кыргыз Нур деген жерге туура келет экен. Ошол жер кыргыздардын байыркы мекени болгон деп айткан. Бирок албетте Бартольдтон дагы ката кеткен. Кыргыз Нур деген көлдүн аталышы бул монголчо болгондугунда, ал эми монголдор ал жерди 10-11 кылымда гана аташы мүмкүн. Ага чейин бул көл башкача аталган болушу мүмкүн. Анткени тарыхта белгилүү, элдердин орун алмашуусу менен көп жер аталыштары дагы алмашылып турат. Ошентсе да анын божомолунун илимде өз орду бар. Демек мындан 100 жыл мурда байыркы кыргыздардын мекени боюнча 3 түрдүү пикир болгон экен. Бирөөсү Чыгыш теңир тоону көргөзсө, экинчиси Енисейди, үчүнчүсү Кыргыз Нурду көргөзүп жатат. Андан кийинки тарыхчылар да бул маселеге кайрылып тактаганга аракет кылып көрүшкөн, бирок жакшы жыйынтык чыкпай келген. Мисалы Киселев, Кызласов деген окумуштуулар Бартольдтун эле пикирин колдошкон. Ал эми Грязнов, Савинов деген окумуштуулар аларга каршы өздөрүнүн пикирлерин айтышкан. Кийинчерээк бул маселеге чекит коюуга Людмила Боровкова деген окумуштуу айым аракет кылат. Ал 1989-жылдагы эмгегинде ушул маселени тереңдеп изилдеп жазган. Ал өзү чыгыш таануучу синолог болгондуктан, анын үстүнөн тарыхый географияны да жакшы билгендиктен, анын бул сыяктуу темаларда айткан пикирлери абдан салмактуу болуп келет. Ал байыркы кыргыздардын мекени жөнүндө эмне дейт? Анын пикири боюнча, байыркы кыргыздар Борохоро тоо кыркасынын түндүгүндө Зосытын Элисун чөлүнүн батышында жайгашкан. Борохоро тоо кыркасы дагы мурда Шабан айткан Богдо Ола тоо кыркасы менен бирге Чыгыш теңир тоо системасына кирет. Демек байыркы кыргыздар Чыгыш теңир тоо тоолорунун түндүгүндө Зосытын Элисун чөлүнүн, анын дагы бир аталышы бар, Курбан Тунгут деген, ошол чөлдүн батышында жайгашкан деп жатат. Муну азыркы географияга сала турган болсок, демек азыркы Казакстандын чыгышындагы Жуңгар Ала тоосу, Ала көл, Тарбагатай тоолору, ушул жерлерди ичине камтыган аймакта байыркы кыргыздар жашаган экен да. Албетте Боровкова дагы мындай тыянакка келүүдө тарыхый жазма булактарга, Кытай жазма булагына таянган. Ал бирок Ли деген чен бирдигин ошол доорго ылайык эсептеген. Анын эсептөөсү боюнча 7000 ли 2800 километрге барабар болгон. Ошондо Хундардын ордосунан 7000 алыстагы аралык Чыгыш теңир тоого туура келген. Ал эми Чеши же Турфандан түндүктү карай 5000 ли деген аралыкты 2000 километр деп чечмелеген. Бирок бул жерде түз түндүктү түшүндүрбөйт деп, бул жерде түндүк батышты карай кеткен кирбен жолун түшүнүш керек деп кошумчалаган. Кытайлар дагы Кыргыз өлкөсү жөнүндө жазууда ориентир көрсөткүч кылып, Чыгыш Түркстандагы Хами, Карашар шаарларын жазышкандыгы да кызык. Эгерде кыргыздар ал кезде Батыш Монголияда же Енисейде жашаган болсо, анда бул шаарларды эмес, башка шаарларды көрсөткүч кылып жазышмак. Боровкова өз изилдөөсүндө кыргыздардын коңшусу болгон усундардын аймагындагы тактаганга аракет кылган. Анын тактоосу боюнча усундар Ысык көлдүн чыгышындагы Хан Теңири тоолорунан
чыгышты карай Үрүмчүгө чейинки жерлерде ээлешкен. Кытайлардын жазганына караганда ошол усундардын түндүгүндө кыргыз, Уце жана Динлин деген 3 эл же 3 уруу жашаган деп жазып жатышат. Жана жогоруда айткандай, Чичи Шанюй батышка келгенде анын усундар менен мамилеси келишкен эмес, бирок усундардын түндүгүндөгү жанагы 3 эл ага Шанюйга кошулуп жатышат. Ошондо анын ордосу кыргыздардын жеринде болуп, ал усундарга каршы бир канча жолу аскердик жүрүштөрдү жасаган. Демек ошондо кыргыздар алыс аймакта жашаганда Чичи Шанюй усундарга бат-баттан жортуул кыла алмак эмес. Демек кыргыздар усундарга жакын жашашкан. Боровкованын тыянагына окшош эле пикирди археолог Юлий Худяков дагы айткан. Ал дагы өз изилдөөсүндө байыркы кыргыздар Чыгыш теңир тоону мекендеген болушу мүмкүн деп айтат. Бул маалыматтар биздин заманга чейинки 1-кылымга тиешелүү, андан кийин 3-кылымга тиешелүү маалыматтарда дагы кыргыздар ушул эле жерде жашагандыгы белгиленип атат. Кытай жазма булактарына караганда кыргыздардын тандалма аскеринин саны ошондо 30 000ге жеткен. Кыргыздар ошондо кытайча хэгу деген сөз менен жазылып, кангуйлөрдүн коңшусу катары эскерилет. Ошондой эле Чыгыш теңир тоонун, башкача айтканда ак тоолордун арасында жашаган бир нече урууларды санап жатканда арасында кыргыздар да бар экендиги айтылат. Демек кыргыз тарых илиминде байыркы кыргыздардын мекени кайда болгон деген суроонун жообу ушул айтылган сөздөргө негизделет. Тактап айтканда Чыгыш теңир тоонун түндүгүндөгү тоо кыркаларында жана өрөөндөрүндө байыркы кыргыздардын мекени болгон. Андан кийин кыргыздар бул мекенин таштап түндүк чыгышка карай Енисей тарапка эмне үчүн көчүп кетишти деген дагы бир суроо бар. Бул суроого жооп берүүдө дагы тарыхчылар Кытай жазма булактарына таянышат. Мисалы Чоу Шу деген булакта мынтип айтылат: Ашина түрктөрүнүн түпкү атасынын 4 бир тууганы болот, анын бирөөсү кыргыз. Ал болсо Афу жана Гянь дарыяларынын аймагында мамлекет курган деп айтылат. Аристовдун пикири боюнча бул жерде Сибирдеги Абакан жана Кем дарыялары айтылып жатат. Кем бул кадимки Енисей дарыясы. Аристовдун пикирине бардык эле тарыхчылар макул, анткени чындап эле ошондон кийин кыргыздар Енисейдин тургуну катары эскериле башташат. Кыргыздардын эмне үчүн көчүп кеткендигине Юлий Худяков жооп бергенге аракет кылган. Анын ою боюнча 5-кылымда Динлиндердин урпагы болгон Теле эли жужандарга каршы көп согушкан. Ошол согуш убактарында жужандар телелерге каршы Ашина түрктөрүн Гаочан деген жерден Алтайга көчүрүп келишкен. Мына ошол убакта кыргыздар көчкөн болушу мүмкүн. Худяковдун пикирин азыркы тарыхчылардан Муратбек Кожобеков да колдоп улантып келет. Анын ою боюнча да ошол 460-жылдарда Ашина түрктөрү Алтайга көчкөндө кыргыздар ошол эле убакта Енисейге көчкөн деп айтат. Башкача айтканда Гаочан деген жерден Алтайга көчүрүлүп жатканда Ашина түрктөрү Чыгыш теңир тоо аркылуу өткөн болушу мүмкүн. Ошондо Чыгыш теңир тоодон кыргыздар түндүк чыгышты карай Енисейге көчкөн болушу мүмкүн деген божомол азыр үстөмдүк кылат. Бул учур дүйнөлүк тарыхтагы элдердин улуу көчүү деген окуясына дагы туш келет. Ошол эле убактарда Атилла баштаган хундар батышка жортуул кылып Рим империясын кулатканда европалык элдердин батышка карай көчүү болгондугу белгилүү. Демек ошондо чыгышта дагы элдердин журт которуу көчтөрү орун алган. Ошондо Европада элдер кандай аралашып, кандай чоң өзгөрүүлөр болгон сыяктуу эле Азияда дагы көчмөн элдерде дагы ошондой өзгөрүүлөр болгон. Албетте анын арасында кыргыздардын дагы тарыхында өзгөрүү болот. Мисалы ошондо кыргыздардын тили, расасы, маданияты өзгөргөн болушу мүмкүн. Албетте ошондо этностук компоненттерде да өзгөрүү болгон. Тактап айтканда кыргыздардын кээ бир уруулары башка элдерге кошулуп кетиши мүмкүн. Кыргыздардын кээ бир уруулары жаңы келип кошулган болушу мүмкүн. Андан бери канчалаган кылымдар өттү, канчалаган өзгөрүүлөр болду. Ошол байыркы кыргыздардын коңшулары болгон усундардын, хундардын, динлиндердин жана башкалардын кээ бир уруулары кыргыздарга кошулуп биздин ата бабалар болуп калышы да мүмкүн. Демек кыргыз тарыхы бир этнос менен, бир жер менен гана чектелбейт. Борбордук Азиянын көчмөндөрүнүн ар бир жери, ар бир эли биздин тарых менен тыгыз байланышкандыгында шек жок. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү теманын суроосуна канааттандырарлык жооп алдык деп ойлойм.
Албетте тарых илими бир орунда турбайт. Балким кийинки муундагы тарыхчылар мындан дагы тереңирээк изилдөө кылып, мындан башкача бир тыянак алып чыгышы мүмкүн. А мен болсо тарыхчылар дагы кандай илимий тыянактарды жазып жатышкандыгын айта бермекчимин. Каналга каттала кетиңиздер, пикирлер болсо жазып туруңуздар.